Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүн силер менен өндүрүштө кеңири колдонулуучу арыз иш кагазын өтөбүз. Бул иш кагазы турмушта абдан чоң мааниге ээ жана жөнөкөй жай турмушта болобу, кесиптик ишмердүүлүгүбүздө болобу абдан көп колдонулуучу иш кагаздарынын бири болот. Андыктан бул иш кагазын жакшылап өздөштүрүп алууга тийишпиз. Сабагыбыздын темасы арыз. Урматтуу студенттер, биз силер менен бүгүнкү темада төмөндөгүдөй максаттарды алдыбызга койдук. Бүгүн сабакта арыз жана анын түрлөрү, реквизиттери боюнча кеңири маалымат алабыз жана жазылыш эрежелерин түшүнөбүз. Иш кагазынын үлгүлөрүн жазуу аркылуу сабаттуулукка көнүгөбүз, алган билимдерибизди турмушта натыйжалуу пайдаланабыз. Теманын негизинде өзүбүздүн ишибизге жоопкерчиликтүү болууга калыптанабыз. Ушул максаттарды эгерде ишке ашыра алсак, анда биз төмөндөгү күтүлүүчү натыйжаларга ээ болобуз. Аталган иш кагазы боюнча маалыматтарыбыз кеңейет. Арыздын түрлөрүн билебиз, колдонулуучу тилдик каражаттарын айтып бере алабыз жана өз алдыбызча арыздын ар бир түрүн жаза алабыз. Арыз жазууну үйрөнөбүз. Арыз деген эмне? Арыз бул мекеменин жетекчисине ошол же башка уюмдун мүчөлөрү же жарандардын тарабынан сураныч, сунуш, арыздануу мазмунунда жазылган расмий иш кагазы болуп эсептелет. Студенттер, арызды кайсы учурда жазат? Ойлонуп көрөйлү. Туура, окууга кирүүдө, которулууда, уруксат сураганда, академиялык өргүү алганда, жооп сураганда, түрдүү эс алууларга уруксат суроодо жана башка сыяктуу процесстерде арыз жазабыз. Эми ушул арыз кантип жазылат? Арызды биз жазууда эмнеден башташыбыз керек жана эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек? Жакшылап тыңдайлы. Арыз A4 форматындагы баракка колдо жазылууга тийиш. A4 форматындагы барактын оң жак четинен 1,5 см, сол тарабынан 3 см аралыкты таштап, андан соң оң жак четинен баштап жазууга тийишпиз. Албетте, кандай гана иш кагазы болбосун биз анын реквизиттерине таянып жазуубуз керек. Арыз дагы ошондой реквизиттерге ээ. Эгерде биз реквизиттер аркылуу жазбасак, анда биздин жазган иш кагазыбыз башаламандыкка, чаржайыттыкка, мааниси ачылбаган, түшүнүксүз иш кагазы болуп калат. Ошондуктан биз реквизиттердин негизинде жайгаштырып жазууга тийишпиз. Биринчи жазганда мекеменин аталышын жазабыз. Биринчи кайсы мекеменин аталышына карата багыттап жатсак иш кагазын, ошол жазылууга тийиш. Мисалы, Ош мамлекеттик университетинин. Кимге? Эми бул арызды кимге жазып атабыз? Жетекчинин кызматы, директорбу, ректорбу, деканбы жана башкалардын аты жөнү барыш жөндөмүндө жазылууга тийиш. Ош мамлекеттик университетинин ректору профессор К. Кожобековго. Балдар, ушул жерде эске алууга тийишпиз. Бул жерде эгерде биздин кайрылып жаткан адам эркек киши боло турган болсо, анда биз орфоэпиялык жана орфографиялык нормаларды сактоого тийишпиз. Айтууда Кожобековго деп айтылган менен жазууда орфографиялык эрежени сактап, үнсүздөрдү жумшак үнсүз менен аяктаса, жумшак үнсүз менен башталган табышты улоого тийишпиз. Ушуга маани беребиз. Андан соң кимден?
арыз жазуучунун окуган жери, лицейи, окуу жайы, факультети, курсу, тайпасы, классы, группасы жана аты жөнү чыгыш жөнөмөдө жазылат. Мында Ош мамлекеттик университетинин ректору профессор К.К. Кожобековго эл аралык мамилелер факультетинин 2-курсунун Мо1 тайпасынын студенти З. Маматовадан кимден экендиги баса көрсөтүлүп атат. Иш кагазынын аталышы. Иш кагазынын аталышына өзгөчө көңүл буруу керек. Аталыш сөзсүз түрдө арыз кичине тамга менен берилет. Себеби 3-реквизиттин иш кагазынын аты 1 жана 2 реквизиттин улансыз болгондуктан ал кичинекей менен жазылыш керек. Эгерде компьютерде же документтин аты катары текстти сөздөрдөн айырмаланып көрсөтүү зарыл болсо, анда ар бир ариби баш тамга менен арыз деп жазылыш керек. Эми ушул жерде азыркы айтылган ойду тастыктап коелу. Иш кагаздары боюнча жарыяланган бардык эмгектер Токтосун Ахматов жана Токтосун Ашырбаевтердин китебине таянылып жазылган. Албетте, урматтуу студенттер, биз кандай гана иш кагазын өтпөйлү, сөзсүз түрдө Токтосун Ашырбаев агайдын атын атоону унутпашыбыз керек. Анткени иш кагаздары боюнча алгачкы дыңды бузган, алгачкы эмгектерди жарыкка көргөн ушул улуу профессор агайлар болуп эсептелет. Андыктан ушул агайдын пикирине таянуу менен төмөндөгү көрсөтүлгөн сүрөттөгү иш кагаздары китебинин 66 бетинде иш кагаздын аты 1 жана 2 реквизиттин уландысы болгондуктан кичине тамга менен башталганы туура болмок деген авторлордун пикирине таянуу менен биз кичине менен жазылууга туура деген ой пикирди айта алабыз. Демек, 1 жана 2 реквизиттин уландысы болуп, арыз иш кагазынын аты кичине менен жазылууга тийиш. Эми 4 реквизит арыздын тексти жазылууга тийиш. Текстти кантип жазабыз? Текст сөзсүз түрдө абзац менен жазылат. Арыздын тексти так, кыска болуш керек. Зарыл болсо бир нече абзацка бөлүнүп жазылышы мүмкүн. Үлгүнү карайбыз. Ден соолугума байланыштуу 2020 жылдын 1 декабрынан 2021 жылдын 1 сентябрына чейин академиялык өргүүгө чыгууга уруксат берүүңүздү сураймын. Балдар, ушул жерде эске алуучу нерсе, айрым учурларда З. Маматовадан деп 2 реквизиттеги сөздү кайра ушул жерге алып келген жагдайлар кездешет. Мен Зура Маматова ден соолугума байланыштуу 2020 жылдын деп уланткан учурлар кездешет. Жок, бул жерге кайрадан Зура Маматованы же болбосо менин арыз жазуумдун себеби төмөндөгүчө, менин арыз жазуумдун себеби деген сыяктуу ашыкча сөздөрдү пайдаланбайбыз. Дароо эле себепке өтөбүз. Бизге ашыкча сөздөрдү пайдаланууга иш кагаздарына мүмкүн эмес. Андан кийин 5 тиркеме. Тиркеме эгерде зарыл болгон учурда берилип жүрөт. Зарыл болсо бул 5 реквизит пайдаланылат. Тиркемелерге түрдүү күбөлүк, аттестат, диплом, маалым кат, түшүнүк кат жана башка иш кагаздардын көчүрмөсү берилет. Тиркеме эгерде бирөө боло турган болсо, анда номер коюлбайт. Эгерде бир нече боло турган болсо, ал катар номери менен коюлуп берилет. 1 күбөлүк, 2 аттестат, 3 өмүр баян иш кагазы деген сыяктуу болуп номер коюп берилет. Үлгүдөгү тиркемени карай турган болсок, Ош муунун ден соолук борборунун врачтык көзөмөл комиссиясынын медициналык тыянагы. Демек, 5 реквизитибиз тиркеме. Андан соң арыз жазуучунун кол тамгасы. Кол тамга сөзсүз берилүүгө тийиш. 6 кол коебуз. Андан кийин аты жөнүбүздү жазабыз. Бул албетте биз кол койгондун тушуна
жазылууга тийиш. Андан кийин дата. Арыз жазылган дата 6 цифра менен жана цифра сөз менен дагы жазылууга тийиш. Бул дата 3 түрдүү жазылышы мүмкүн. Биринчи жалаң цифралар менен. Эгерде жалаң цифралар менен бере турган болсок, биринчи жыл, күн, ай жазылат. Муну 2020 жылдын 25 ноябры деп жалаң жазуу түрүндө берсек дагы болот. Ошондой эле цифраны сан түрүндө, ал эми калган сөздөрдү жазуу түрүндө берсек дагы боло берет. Ушул жерде белгилей кетүүчү нерсе, ушул арыздын 8 реквизити бул арыз жазуучунун өзүнө тиешелүү болгон иш-аракеттер. Арыз жазуучу ушул 8 реквизитке чейинки иш-аракетти өзү аткарат. Качан гана арыз жазуучу колду коюп, өзүнүн фамилия аты жөнүн жазып, жана кайсы күнү кол койгондугун ырастагандан кийин тиешелүү тарапка кайрыла алат. 9 реквизит. Мекеме уюмдун кээ бир тиешелүү адистеринин иш кагазы менен таанышып чыккандыгы жөнүндө арыздын текстинин маани мазмунуна карата пикирлерин туюткан визалар болушу мүмкүн. Бул жерде эгерде студенттер силер жооп сурай турган болсоңор же кандайдыр бир ден соолугуңарга байланыштуу сессияңарды мөөнөтүнөн мурда тапшырууга туура келсе, кырдаалга жараша, анда ушул жерде алгач кураторуңарга барып, кайрылып куратордун визасы коюлушу мүмкүн ушул 9 реквизитке. Андан кийин 10 реквизит арыздын индекси жазылган жайы. Бул каттоо журналына түшөт, арыздагы маселенин иш жүзүнө ашырылышы көзөмөлдөнөт. Андан кийин 11. Бул жогорку инстанциянын резолюциясы. Бул жерге кадрлар бөлүмүнө башкаруучулук эске алынсын, жамаатка билдирилсин, бөлүмдөрдө талкуулансын, буйрук чыгарылсын деген сыяктуу сөздөр жазылат. Качан гана ушул резолюция ишке алынгандан кийин гана биздин арызыбыздын канааттандыргандыгы же болбосо жетекчилик тарабынан айтылган резолюциянын кабыл алынгандыгы бүтүмү билинет. Урматтуу студенттер, арыз иш кагазын жазууда төмөндөгүлөрдү эске алыңыздар. Адабий тилдин нормаларын сактоого тийишпиз. Арыздын көлөмү жана түрлөрүнүн көптүгүнө карабастан негизинен баары бирдей реквизиттерге ээ. Арыз канча түргө ээ болбосун, алардын тексти гана өзгөчөлөнөт, ал эми реквизиттери баары бирдей жазылат. Мырза, айым деген сыяктуу урматтоо сөздөрүн же илимий наамын көрсөткөн доцент, профессор, академик деген сыяктуу сөздөрдү пайдаланууга болот. Туугандык байланышты билдирүүчү сөздөр пайдаланылбайт. Урматтуу студенттер, каталарга жол бербейбиз. Биз кайсы гана иш кагазын жазбайлы, катасыз жазууга көнүгүшүбүз керек. Азыр бул жерде сиздерге ката жазылган арыздын бир нече үлгүлөрүн сунуштайбыз. Жогоруда айтылган эрежелерди эске алып, дептерибизге оңдоп жазабыз. Жана оңдоп жазып жаткан учурда арыздын кайсы реквизиттери туура эмес жайгаштырылды, кайсыл жерде тилдик каражаттары туура эмес пайдаланылды, ашыкча сөздөр кайсылар болду, ошолорду кароо менен оңдоп жазабыз. Эми, урматтуу студенттер, өтүлгөн темабызды бышыктайбыз. Ал үчүн силерге көнүгүү беребиз. Бул көнүгүүдө арыздын текстинде кетирилген каталарды таап, оңдоп жазабыз. Кана карайлычы, бул жерде кандай каталар кетирилген?
кандай каталарга жол берилген? Эгерде каталарыбызды тапкан болсок, анда оңдоп жазабыз. Биз ишенебиз, силер иш кагазында кетирилген каталарды так аныктап, катасыз иш кагаздарын жаза алат деп ишенебиз. Эмесе, урматтуу студенттер, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Демек, биз бүгүнкү сабакта арыздын жазылышы жөнүндө маалымат алдык. Бул иш кагазы дагы башка иш кагаздары сыяктуу эрежелерге тийиш экендигин билдик. Тексттин мазмунун окуган тарап бат кабыл алуу максатында канцеляризмдер колдонулат. Канцеляризмдер булар иш кагаздарына тиешелүү, кеңсетилдүүлүк деп да айтып койсок болот, тиешелүү сөздөр. Сөздөр түз мааниде, сүйлөмдөр так, кыска түзүлөт. Буюктуу тилдик бирикмелер колдонулбайт. Дата, фактылар так, ишенимдүү берилет. Ошондой эле иш кагазын жазган соң колдун коюлушу чоң мааниге ээ. Сиздер менен бүгүнкү сабакта бирге болгонубузга абдан кубанычтабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.